Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүнкү күндө мынакей кыргыз коомчулугунда кайрымдуу бол коомдук фонд деп негиздегенбиз. Негизги максаттарыбыз биз ар дайым ушу сөзүбүздү баштар алдында дайым айтабыз. Бул кылып аткан иштерибизде биз пайгамбарыбыздын хадисине таянып, садакатул жария деп, ушул садака жариясын тандап алганбыз. Биз бул чагылдырып атканда көптөгөн айрым биздин мекендештерибиз бул оң кол бергенди сол кол билбесин деген акылдуу сөздөрдү көбүрөөк айтылат. Бул акылдуулукка сала турган болсок, биз көп иштерди билгиспей кылып коймокпуз, кыйналтпай. Бирок өзүңүздөр көрүп турган мына кичинекей бөбөгүбүз, мекендешибиз жатат бул жерде. Бул жалгыз бой эне, мына атасы кайтыш болгон биздин кичинекей мекендешибиз экен. Ушул үйдө мына Кыргызстанда кыйналып жашаган үй бүлөлөрдүн 21-кылымда өнүккөн заманда, бирок кыйынчылыкта жашап аткан мекендештерибизди колубуздан келген бар аракетибиз ушул. Ушу колубуздан тартып, ушундай бир жакшылык жасап, бир кичинекей болсо да жылмайып тартылсак экен деп үмүт кылып атабыз. Анан эми мынакей ушул кичинекей бөлөктөргө ар кайсы жактан мекендештерибиз ар тараптан, чет өлкөдөн колдоо көрсөткөн мынакей Новосибирскийден, Тайгадан, ошол жактагы биздин мекендештерибиз кол сунган дыгына мынакей кийимдер келип атат. Ошо келген кийимдерди, аманаттарды өзүнүн дарегине жеткизип алып келүүнүн аракетинде биздин колубуздан келген. Мына унпун алып келип, унун, продуктусун жеткизип, вот чак окшойт, Ошо. Мынакей. Капсанын дейт бар. Келет. Сонун болуп калды мына. Айтып койсоң, мисалы, бул үй бүлөдө 3 Булар 2 бала, 1 кыз бар. Булар мен байкайм, депрессия болуп калат, арыбас берсе, ыйлайт, балдарын өйдөт, бирок муну көрөт, мен депрессияга түшүп калаттым. Бирок айлам кеткен ушу көчө сизге кайрылгам, азамат күчүм. Мына бизге ушундай кайрылуулар бүгүнкү күндө бир күндө 30дан ашык кайрылуулар келип түшүп атат. Урматтуу бир туугандар, мекендештер. Анан кыргыз дайыма биз айтып келебиз, кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес. Таштабашыбыз керек. Бүгүнкү тагдырыбыз биз билебиз, эртеңки тагдырыбызды биз билбейбиз. Бүгүнкү күндүбүздү эртең кимибизди кандай күн күтүп атканын билбейбиз. Ошон үчүн мындай маселеде кайдыгер карабасак деген гана чакырыктарды жасап атабыз. Анан ушул өткөндө Кореядан биздин Созан деген жамааты акча которгон. Ошол которууларды бүгүнкү күндө бөлүштүрүп, растап, азык фаталарын менен төлөштүрүп эметип жүрөт. Дары-дармегине киши болсо да жаратып эме кылып туруңуздар. Анан бизге мына кийим жагынан, акчалай жактан колдоо көрсөткөн. Унду ошол биздин ошол жөнөткөн мекендештерге биз Сбербанктан жөнөтүп атасыздар. Биз сиздердин жөнөткөн аманаттарга кыянат кылбастан мынакей азыр карындашыбызга берип, бул нерсени жасап биз мактанайын деген жокпуз. Биз бул нерсени жасап үлгү болсо экен, дагы да башкалар көрсө экен, көрүп эме Мен деле жардам берем. Өзүм эт алсам буларга берем дегенде анан ойлойм, эми силерге окшогон жарандар жана эки жактан мекендештерге да рахмат. Бул эле эмес, буга чейинкиңерди көрүп атам, көбүнө жардам берип атасыңар. Ошолуңар ишке ашып эле ушу себепкер болуп ушундай жесирлердин, жетимдердин соогун аласыңар. Кудай таалам силерге деле сооп иш жасайт, ниет кылсаңар, ниетиңер бекем ушул. Аллах өзү жардамын берген болсун. Алла сабыр берсин.